Эң биринчи бул ошо жаныбарда силер менен жашаган, силер менен сүйлөшкөн адамды билишиңер керек экен. Бул кандай адам, жинелгенде кандай өзүн алып жүрөт мисалы, ошону мындай ошол адамды жакшы билип, мындай көзү жеткенден кийин, жаш кыздарыбыз мисалы көзү жеткенден кийин, толук ошол адамды түшүнгөндөн кийин, анан кийин баш кошсо туура деп ойлойм да. Бул ошондой немеде жашаган эже сиңдилерибизге айтат элем, жанындагы жолдошу мисалы чогуу жашаган, ошол эң биринчиден жанагы өзүнүн бир границасына мындай өтпөшү керек деп ойлойм да. Өткөрбөш керек, өткөрбөш керек. Анан кийин кызганыч бул чегимен болуш керек. Ушул эки нерседен өтүп кетсе, анда бул адам уже коркунуч туудурат деп ойлойм да. Анан кийин аял киши кандай болуш керек деген суроого мындай аял киши өзү каалагандай болуш керек. Эч кандай нерсесин өзгөртпөйт, өзү кандай кааласа ошондой жүрүш керек деп ойлойм да. Анан кийин бул жакта болгону биздин мырзаларда болуп атат суроонун баары. Аялды ошондой кабыл алып, аялга үстөмдүк кылбай, аял киши мындай кандай десем, аял киши мындай эме болот да, эркекке караганда алыс болот да. Ошонун баарын учитывать этип, аялга болгон мамилесин жакшыртыш керек деп ойлойм да. Анан кийин азыркы учурда көп эле эркек мындай алсыз болуп, эмнегедир ошо болгон күчүн ошо аялдан чыгарып атат да. Анан кийин билбейм, эң эле өкүнүчтүү ушул нерсечи, эң эле өкүнүчтүү да ошол нерсе бизде мындай даже күндө болуп атат деп айтсам болот да. Ошондой нерсе бат кайталанып, чек арасынан өтүп, мисалы ошол эле кийимине асылып, ошол эле сен эшикке чыкпайсың, ушундай майда чүйдөдөн башталат да ошонун баарычы. Мен ойлойм, мени көп эле азыр мырзалар жаман көрүшү мүмкүн да. Жөн эле анан кийинки жашоосун өзү эле жалгыз улантып кетиши туура деп ойлойм да. Анткени бул адам жыл өткөн сайын күчөйө берет экен да. Эми баардык эле адам бир эмес. Бирок көп учурда мындай бул нерсе күчөгөндөн күчөп, бул бир ооруга алып келет экен. Анан кийин аягы бир аябай пикке жетип, анан кийин аягы бир өкүнүчтүү нерсе менен аяктайт экен да. Кээ бир мырзалар болот, өзүн кармаган, баары чеги менен аны эми мындай чеги менен болгон да бар, анан чегинен өткөндөргө айтып атам да азырчы. Чегинен өтүп жана мындай өзүн кармай албай, кол көтөргөнгө чейин барып, даже мен ойлойм мындай кол көтөргөнгө чейин эле сөгүп баштаса, уже бул агрессиянын башы. Бул башталыш да. Уже аял киши качан гана мындай уже выход көрбөй калганда жакындарына кайрылат. Анан ошондой укук коргоочу органдарга кайрылат да. Кайрылганда эме колдош керек. Колдоп, ошол ошол аялды ошол проблемасы менен мындай жалгыз калтырып койбош керек да. Анан ошол эле аял, ошол мындай зомбулук көрүп жүргөн аял ошо ачыгын айтканды билиш керек экен да. Мен дагы ошо өзүмдүкүн мындай туугандарым билчү эмес да. Жашырып жүрүп, анан аягы ушул менен бүттү го. Ушундай нерсе менен аяктады да. Анан ошону жашырбай ачыгын айтып, кандай болсо ошо мындай болгондо айтып бериш керек. Анан кийин туугандары болгону колдоо көрсөтүш керек. Анан кийин туугандары мындай моралдык жактан колдоо көрсөткөнү менен эч нерсе кыла албайт бирок ал адамгачы, мындай зомбулук көрсөткөн адамга. Бул жакта болгону биздин ошо укук коргоочу органдары кайдыгер карабаш керек. Бизде обычно кандай, бул деген семейный деп эртең эле жарашат деп коет да.
үй бүлөдө казан аяк кагышат, эртеси бул экөө жарашат деп коет, болду. Анан карашпайт да. Ошону мындай аял киши уже алы жетпей, коркуп, эмне кылаарын билбей калганда укук коргоочу органдарга кайрылат да. Ошондо алар мындай кайдыгер карабай көңүл бурушу керек. Анан кийин бул жакта дагы неме болуп атпайбы? Кандай десем, аябай эле мындай алдын ала эч кандай эме жок да биздечи. Профилактика жок, алдын ала профилактика жок, таптакыр жок. Может быть, бардыр да закондочу, бирок ошол нерсе иш жүзүнө ашпайт да. Ошол эле охранный ордер берип атат, ошол нерсе эмне жөн эле кагаз, түшүндүрүү иштерин жүрбөйт. Мен кечээ эле бир Инстаграмдан көрдүм. Биздин укук коргоочу органда иштегендер ошондой учетто турган жанагы зордук көрсөткөн жана семейный параларды неметип кыдырып, ошо текшерип, ошол акыбалын сурап, зомбулук көргөн аялдарга ошентип мындай барып мындай акыбалын билиптир да. Мен ошону биринчи жолу көрүп атам, чынын айтсамчы. Эмне үчүн мындай ушуга чейин алдын ала барып иш жүзүндө, иш түрүндө мындай түшүнүү эмелерин, жанагы эмне деп коет, түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйт. Ошол нерсеге кайдыгер карабай, качан гана өз иштерин так аткарып, жакшы көңүл бурганда эле бул нерсенин алдын албаса, айтыш кыйын да. Ар кандай ситуация болуш керек деп ойлойм да. Кээ бирөө бар да, түшүндүрүп койсо эле түшүнүп калат, кээ бирөөнө мындай бир этап болуш керек деп ойлойм да. Биринчи түшүндүрүш керек. Экинчи түшүнбөсө, экинчисин штраф салыш керек. Бир чоң размердеги эле штраф салыш керек. Андан кийин уже жанагындай 15 суткага камаган бизде деле бар, ошол нерсечи. Бирок көп учурда ошол нерсе деле ишке ашпай калат да. Камалганда дагы бизде мындай камап эле ал адамды, зордук көрсөткөн адамды камап туруп эле кайра чыгарып койбостон, ага дагы бир психолог, ошол жактан мындай психологдор менен иштеш керек деп ойлойм да. Анткени камалган адам жестокий болуп чыгат да. Мисалы, аял эле каматып атса, заявление жазып атса, ал агрессиясы күчөп барып туруп, аялына барып туруп кайра сабайт, сен мени каматтың, сен мага заявление жаздың депчи. Бул нерсе да аябай бир мындай эме да. Кандай деп айтып коет, мындай комплекстүү болуш керек. Комплекстүү иштеш керек деп ойлойм. Мурда охранный ордер кадимкидей сенин 3 күнгө же 1 жумага жазып берсе, тиги бир милицияны коюп койчу экен эшиктин алдына. Ошол кайтарчу экен да. 3 күн болсо 3 күн, 1 жума болсо 1 жума. Ошол кайтарып, тиги ошол зордук көрсөткөн адамды киргизчү эмес экен да үйгөчү. Эртеден кечке кайтарып турчу экен. Мисалы, ошондой эле жанагы ушул нерсе болгондон кийин менен госохрана берди да. Кечке кайтарып, мисалы, могул жакта отурушту. Бир эмес экөө келип атты. Ошого чейин берип койсо болбойт беле деген бир суроо келет да. Буга чейин. Мисалы, билбейм, охранный ордердин ордуна бир ошондой госохрана эле берип коюш керек деп ойлойм да. Жазаны күчөтүп, анан алдын ала профилактикалык жумуштар көп болсо, ошол нерсе токтойбу деген ойдомун да. Токтой болсо да, может быть, азаят.